Коронавирус дартына байланыштуу Кыргызстандагы бардык көзөмөл өткөрүү пункттарында алдын алуу чаралары күчөтүлөт. Саламаттык сактоо министрлигинин бүгүн 5-февралдагы билдирүүсү боюнча карантиндик зоналар толугу менен даяр. Саламаттык сактоо министринин орун басары Төлө Исаковдун айтымында, Манас эл аралык аэропортундагы санитардык карантиндик пунктта саламаттык сактоо мекемелеринде атайын палаталар дайындалган. Ошондой эле өлкөнүн аймагында бул дартты алдын алууга, лабораториялык изилдөөлөргө керектүү материалдар жана дарылоого зарыл болгон дары-дармектер жетиштүү. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун мурдагы башчысы Эркин Асрандиевдин кантип 10 эсе айлык акы үчүн иштөөгө макул болгондугуна Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев кызыкты. Бул тууралуу ал бүгүнкү отурумда айтты. Мухаммед Калай Абылгазиевдин айтымында мындайда айлык акы маанилүү эмес. Бирок өкмөт башчы вице-премьер-министрлердин айлык акысын ачыктаган жок. Ал эми орун басарларынын санын көп эмес деп эсептейт. Эскерте кетсек, Эркин Асрандиев вице-премьер-министр кызматына көрсөтүлүүдө. Дордой ассоциациясынын негиздөөчүсү белгилүү ишкер Аскар Салымбеков биздин коңшу Кытай элинин башына оор иш түшүп турганда аркындай ушактарга жол бербей достук мамилени көрсөтүү менен сабырдуулукка чакырам деп Фейсбукта баракчасына жазып, ал Кытайга жөнөтүү үчүн 50 000 маска алып, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшыруу чечимин кабыл алгандыгын жазды. Кошумчалай кетсек, буга чейин Кыргыз өкмөтү Кытайдагы вируска байланыштуу абалды жөнгө салыш үчүн көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин маалымдаган. Ал эми социалдык тармактарда ишкердин Кытайга жардам берүү ниетин сындагандар бар. Алар Кыргызстандын өзүнө медициналык бет каптар жетишпей жаткандыгын айтып жатышат.